11 апрелде 448 кеңештин анын ичинен 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайлоо өтүп, кечки саат 8де добуш берүү соңуна чыккан. Кимдир жеңишке жетип, кимдир жеңилип калганы да коомчулукка белгилүү болду. Кандай гана шайлоо өнүктүгү болбосун таза өтүшү керек деп көз карандысыз эксперттер дагы саресип салып карап отурушту. Бирок бизде шайлоо өнүктүгү башталганда майрам башталгандай эле өңдөнөт. Анткени мыйзам чегинде болушу керек деген өзү менен мыйзам бузуу фактылары видео материалдар менен далилденип жатса дагы шайлоо бүткөнгө чейин ызычуу болуп кайра унутта калып кете берет. Бул жолку шайлоодагы таза өткөн жок деп нараатчылыгын билдирип чыккандар да бар. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери эле ар бир шайлоо мыйзам бузуу фактылары менен коштолуп келет. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө ачык айкын сүйлөшөбүз. Көрсөтүүнү мен Нургазы Жаныбеков алып барам. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Кайрат Маматов, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы. Автандил Жоробеков, жарандык активист. Ошондой эле таза шайлоо ассоциациясынын юристи Тимур Арыков. Студиябызга кош келипсиздер. Мына кечээ күнү эле шайлоо өнүктүгү да соңуна жетти. Алгачкы суроону сизге бергим келип жатат, Кайрат мырза. Ошол 12 апрелде Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына наразы партиялардын өкүлдөрү БШКнын алдына өзүнчө мындай нараатчылык акциялар менен чыгышты да. Ошол акциянын чыгышына негизинде себеп барбы? Негизги себеп катары ушул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу мүмкүн деп эсептеп жатат да алар. Канчалык негиз бар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн? Эми биринчиден мен айтып кетким келет, баягы шайлоо бүткөндөн кийин бирөө утат, бирөө утурат. Бул биринчиси да. Экинчиси болсо, ар бир шайлоодо мына азырда өткөн шайлоодо бул жергиликтүү шайлоо болгондон кийин бул өзү система боюнча мындай татаал шайлоо болуп эсептелет да. Биздин өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө. Мисалы президенттик шайлоо болсо, президенттикке мисалы 3-4 фаворит болот. Жогорку кеңешке болсо, шайлоо болсо бир фавориттер 2000ден ашыгыраак кичине талапкер. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп атканда мына 30 миңден ашык Кыргызстан боюнча талапкер болду. Эми арасынан канчасы өтөт, канчасы өтпөйт. Болгон мандат менен чектелген 8325 мандат менен чектелген да орунчу. Эми ошон үчүн президенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, жогорку кеңеш болобу наразычылык болот. Эми кечээки мурда өңкү чыккан саясий партиялардын арыздары, баягы наразычылыктары арасында ушундай бузуу боюнча факттары бар. Негизи ошо жалпы баягы шайлоо процесси башынан өтүп келатканда өздөрү саясий партиялар талапкерлери ошо бузууга барып мыйзамды бузушкан да. Эң мындай оор бузуу болбосо добуш сатып алуу жана административдик колдонуу болуп эсептелет да процессте. Шайлоо процесске чейин, шайлоо күнгө чейин келгенче биз 5 талапкердин каттоосун жокко чыгардык. Бир нече партияга эскертүү бердик. 2-3 талапкерге айып салдык. 5,5 миң сомдон 12,5 миң сомго чейин. Бул баягы упреждающий мера деп коет. Ошо шайлоо күнгө таза барсын депчи. Мэриядан да чогулдук, шаардык штабтан да 2 жолу айттык. Мэрияда кайрылды. Баягы андан мурда шаардын бир акими жумуштан бошотулду. Иштер козголду. Бүгүнкү күнгө чейин мынакей кээ бир партиялардын талапкерлеринин үстүнөн иш козголгон. Алардын тергөөсү бүтө элек. Аны да күтүш керекпиз. Биз баягы шайлоо комиссия тергөө органдардын заключениясы болсо, далилденип берсе, ошол фактылардын негизинде чечим кабыл алабыз. Өзүбүз бизге андай тергөө функциясы жок да бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Автандил мырза, айтсаңыз, ошо жарандык активист катары болуп өткөн шайлоого сиздер дагы активист катары көз салып турдуңуздар да. Кечээги шайлоо боюнча мынакей бизде жыл сайын мына өнөкөт ооруга айланып калгандай сыяктуу өңдөнөт. Шайлоо болгон учурда сөзсүз түрдө мыйзам бузуу фактылары катталып жатат. Бул жолку шайлоо жергиликтүү кеңештерге сиздин көз карашыңыз боюнча кандай өттү? Канчалык мыйзам бузуу фактылары аныкталды? Мен мисал катары бир Ош шаарын айтып келейин. 2020-жылы 4-октябрда жогорку кеңешке Ош шаары боюнча шайлоо болгондо, Ош шаары боюнча 10 кошумча УИК ачылган. 10 кошумча УИК кирип, ал жерге бир 20 миңдей адам киргизген. Буну баары 20 миң адам киргизип, анын 95%-и 20 миң добуштай биримдик партия аталган. Ошто буну баардыгы билет. Буну финансирование кылган Оштун Цемент директору Азамат Арапбаев деген киши бар экен. Ошто баардыгы билет. Ошо акча берип 20 миң адам учетко тургузуп, канча ошондо болушу мүмкүн? 4-5 ай мурун
каттоого алынган партия ошол уюктерден 2000 бир уюктен 2000, 1,5 миң, 1700 жолу добуш алышкан. Ошондон кийин адамдар чыккан. Ошол быйыл болсо ошол эле Ош шаар боюнча жаңы түзүлгөн партия Ата журт Кыргызстан деген адашпасам бир 50% добуш алды. Аларды Ата журт Кыргызстан партиянын тизмесинде ошол эле ошо биримде болгон Семен заводунун директорунун баласы адашпасам Мирлан Атабаев ошо баягындай запистер чыгып кетти. Биз ушундай акча таратат беребиз дегенчи эчтеке кылбады. Кийин ошол эле Ата журт Кыргызстан Ош шаар боюнча 50% алды. Адамдар эчтеке деген жок. Буга бериш үчүн ошол 2020 жылы 4 шакча жогорку кеңеште шайлоого биздин укук органдар ошол баа бериш керек эле. Азыр мындай эчтеке өзгөргөн жок. Нааразычылык өтө күчтүү. Буга мындай факт жок болсо дагы мындай атайын кызматтарды иликтеп буну табыш керек эле. Ошол эле Ата журт Кыргызстан ар бир уюктен 70-80% алып турат. Бул жаңы түзүлгөн партия. Кантип айтсак болот, биз таза шайлоо болду дегенде. Бул эч кандай таза шайлоо болгон жок. Бийликтин бул эң бир максаты бийликти сактап калыш. Сактап калыш үчүн буларга баягы коррупцияга баткан бизнесмендер керек. Ошон үчүн бийликти алыш үчүн ар кандай болушунча шаар кеңештерге, жогорку кеңештерге коррупцияга баткан бизнесмендер алып келет дейт. Азыр ошол бара максатына жетти. Ош шаар айткан боюнча Ош шаарга ошо бизнеске аралашкан арты таза эмес адамдарды алып кетти. Ошон үчүн бишкекте айтпай эле коеюн, ошо Ош шаарында таза өтө баягындай көп мыйзам бузуу өткөрдү. Анан нааразычылык көп болду ушундай. Буларга фактылар, далилдер болду, интернеттен запистер чыгып атты, баардыгы болуп атты. Ошо биринчи кезинде ошо Оштон шайлоодон азыркы дагы бул эми мындай Оштон мындай баа берилбесе, булар күзүндө дагы шайлоо болот, жогорку кеңеште. Булар ошол эле эски адамдар, ошол эле биримдик Ата журт Кыргызстан СПКда болгондор, ошол системаны барып эле ошол эле Оштон баары бир 50-60% добуш алат. Ошо менен дагы мамлекетибизге дагы бир төңкөрүшкө алып келиши мүмкүн. Чоң рахмат. Тимур мырза, айтсаңыз, негизи эле уже Кыргызстанда 30 жылдан бери таза шайлоого жетпей койдук да негизи. Таза шайлоо деп талап коебуз, бирок аны бузуп жаткан ошол эле сатуучулар менен сатып алуучулар болуп жатпайбы? Сиздердин ушул коомдук бирикме кимдер көз салып турдуңуздар, шайлоонун жүрүшүнө кандай баа берет элеңиз? Юрист катары таза шайлоо. Эми сиз айткандай биздин таза шайлоо ассоциациясы жок дегенде бир 2007 жылдан бери байкоо салып келе жатат бул шайлоо процесстерине. Анан бүгүнкү күнгө биз могул негизи шайлоо процессин эки бөлүккө бөлүп атабыз да. Бир жагынан бул техникалык жана уюштуруу процесси, бул жана шайлоо комиссиялары тарабынан бул жумуш аткарылат. Ал эми экинчи жагы саясий жагы. Эгер жанагы даярдык, уюштуруу, өткөрүү процесси боюнча шайлоо комиссияларынын ишине биз жогорку баа беребиз. Анан негизи эле ушул процедура биздин жанагы автоматтык эсептөө урналарынын иштеши, идентификация процедурасын өткөрүү боюнча чындай эле биз могул СНГ мамлекеттердин арасында биз алдыңкы орунда турабыз да Кыргызстан. Бул жактан айтсак, шайлоочуларга, жарандарга биздин мамлекет тарабынан, шайлоо комиссиялары тарабынан чыныгы эле демократиялык добуш берүүнү айтып атам да. Добуш берүүнү өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок экинчи жагынан карасак, жана саясий жакты карасак, сиз айткандай жана добуш сатып алуу жана сатуу, ошондой эле шайлоочулар тарабынан өзүнүн добушун сатуу, бул саясий жакта, бул саясий жанагы аң сезимден төмөндүгү болуп атат да. Бул башка бир маселе болуп атат. Экиге бөлүп, биринчиси процесс жагынан жогору баа беребиз, бирок экинчи жагы бирок тилекке каршы мына болгондой эле көрүп жатабыз да. Ансыз эле карапайым калк кыйналып турганда, мынакей пандемиядан кийин көп карапайым калктын капчыгы дагы жукарып турган убакта булар кандайдыр бир ушул шайлоону күтүп турган жокпу? Ошол элдер ушудан бир пайдаланып же болбосо бир акча алып калайын деген өңүт сыяктуу болуп атпайбы азыр? Албетте ошо дагы эле айта кетели, тилекке каршы эл ушу туура эмес түшүнүп атат шайлоо процессинчи. Сиз айткандай, чындап эле экономикалык, социалдык кырдаалга жараша эл чындап эле шайлоону ушундай кандайдыр бир үмүт менен күтүп келет. Ушул күнү бир айбы, 2 айдын ичинде бир кандайдыр кичине болсо да өзүбүздүн маселебизди чечип алалы дейт да. Мисалы, жоңду оңдоп коелу, имараттарды оңдоп коелу, же бир 1000 сомбу, 2000 болсо да өзүбүз жанагы тамак аш алып коелу деген бул туура эмес түшүнүп атат. Биз мисалы өзүбүздүн уюмдун атынан мисалы семинарларды, агартуу иштерин өткөргөндө канча жолу айтабыз. Силер өзүңүздүн ар бир жарандын, ар бир шайлоочунун ар бир добушун баасын түшүнбөй атасыздар. Адамзат канча кылымдан бери ушул
жана орусча айтканда равноправие болуш үчүн канча кылымдан бери, канча жылдан бери күрөшүп жатат. Ар бир адам, ар бир жаран жок дегенде бир добушка 5 жыл болобу, 4 жыл сайын добуш берүүгө катышып, кандайдыр бир өзүнүн салымын кошсун деген нерсени түшүнбөй атат да биздин жарандар тилекке каршы. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, биздер мынакей кечээ күнү болуп өткөн шайлоодон өздүк кабарчыларыбыз тарабынан тартылган одуну мыйзам бузуу фактылары дагы бар экен. Ошол материалдарга көңүлүңүздөрдү буралы, андан соң маегибизди улантабыз. Сырттан келген байкоочулар жергиликтүү кеңештерге депутаттарды тандоо жана конституция боюнча референдум эл аралык укуктук принциптерге ылайык өтүп жатканын белгилешти. Анткени менен социалдык түйүндөрдө мыйзам бузуулар улам жарыяланып турду. Бул видео Ош шаарындагы шайлоо участкаларынан тартылган. Андан добуш берүүчүлөрдүн белги коюлган бет каптагынып, көкүрөгүнө ийне сайып кирип жатканын көрүүгө болот. Ош шаардык милициясы бул иш тергелип жатканын кабарлады. Мне домком дала. Домком это у вас какой этот участок получается дом? Ал эми Баткенде болсо ÜКК бир эле киши башка бюллетендерди кошуп салып жатканы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Видеодон шайлоочунун кабыл албай койгон бюллетенин экинчи киши өзүнүн бюллетенине кошуп салып жатканын көрүүгө болот. Бул териштирилүүдө. Мындан сырткары шайлоо участогундагы таштанды челекке добуш берүү бюллетендери ыргытылганы тартылган тасма тарады. Муну кийинчерээк БШК тесттик бюллетендер экенин билдирди. Ал бюллетендер автоматтык эсептеги чөкөктөрдү текшерүү үчүн колдонулган. Кызмат бийлик үчүн намысты артка таштаган жарандар добуштарды сатып алууда кармалып танып жаткан видеолор дагы жарыяланды. Депутат городской кеңешкен телефонду алып качып кетип, мына азыр келди. Буршайкомго түшкө чейин эле мыйзам бузуу боюнча 106 арыз келип түшкөн. БШКга келип түшкөн кайрылуулардын басымдуусун добуш сатып алуу түздү. Кимдерден кайрылуулар келгенди мондай тактап анализ чыкканда, ушу жалпы 106 кайрылуудан 50 бул биздин шайлоочулардан, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынан 9, саясий партиялардан же болбосо депутаттыкка талапкерлерден 25 кайрылуу. Саат 6-га карата шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча ыкчам чара көрүү координациялык тобуна 43 кайрылуу түштү. Алар админ ресурс, үгүт иштериндеги эрежелерди бузуу, бюллетенди сүрөткө тартуу, урнанын жанында белгисиз адамдын турушу, добуш сатып алуулар. Кайрылуулардын 6-ына акт түзүлүп, дагы бирөө жоюлду. Ал эми 4 маалымат такталган жок. Ички иштер органдарынын кароосунда 17 аймактык шайлоо комиссиясында 13 кайрылуу каралууда. Мындан сырткары мурда кылган кылмыштары үчүн 3 жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер кармалды. Алар Ош, Жалал абад, Чүй облустарында өздөрүнүн талапкерлигин коюшкан. Иштери алдамчылыкка жана башка адамга тиешелүү болгон мүлктү өздөштүрүүгө байланыштуу. Элине ак кызмат кыла турган таза талапкерлерге добуш берүү, туура тандоо жасоо ар бир адамдын көз каранды. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Мынакей урматтуу коноктор, өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, кандай гана шайлоо өнүктүгү болбосун, сөзсүз түрдө мыйзам бузуу фактылары менен дагы аныкталып, далилденип, көрсөтүп дагы келет да. Эми ушундай мыйзам бузуу фактыларына ошол борбордук шайлоо комиссиясын биз өзүн дагы бүгүнкү студиябызга чакырганбыз, бирок тилекке каршы келе албаслыгында билгизди. Эми бул суроого сиз жооп берип кетсеңиз, ушундай мыйзам бузуу фактыларына көрүнүп турса дагы бул эмнеден кабар берет? Кандай чара көрүш керек? Коллегалар, биринчиден ушу фактыларынан же ушу канча арыз түшкөнүн, мисалы, эмесин карасак, числосун карасак, түшкө чейин 112 миң, түштөн кийин болсо жана 43 дедиби, 44 tutпай факттар депчи. Эми бул 2475 шайлоо участок бар. 2400. Эми ошо ага ошо өлчөмдө караганда ошо канча бул аз эле факт болуп атпайбы? Интернетте чыккан видео, фотолордун баарын биз карап чыктык Бишкек боюнча. Ошо жайдан тышкары добуш берүү процессинде алдын ала мен Facebook баракчама пресс-релизге бергенбиз да, телефонубузду бергенбиз, WhatsApp номерибизди баарын салгыла. Ошо видеолордун баарын салганда көп эле келди видеолор. Бирок мындай болду. 7-8 саясий партиядан байкоочу коомдордон келген, мисалы, бир участокко 1309 деген. Ошо жайдан тышкары добуш берүү арыздар түшкөндө 165 арыз түштүр да. Бишкек боюнча мына 4490 арыз түшкөн. Алдын ала биз айтканбыз да.
учаскалык шайлоо комиссияларгачы алып атканда ушу арыздарды текшергиле, карагыла деп. Бирок бул практика мурда ушу арыздардын баарын алып келген баары домком менен квартальныйлар. Алар менен мен өзүм байланышып, хакимияттар аркылуу, мэрия аркылуу сүйлөшсөк, алар баягы мыйзамда жазылган эмес, справка керекпи? Анан кийин ушу факттардын баарын караганда ушундай болуп атпайбы? Арыз бербеген адамдар чыгып атпайбы арасынанчы? Бул боюнча тергөө органдарынын баары баа бериш керек. Баарын карап чыгыш керек. Бирок ошо Республика саясий партиясы кайрылган ошо күнү, Клуб медиа сайты кайрылган бизге. Ошо кайрылган материалдар боюнча 6 учаскалык шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылды. 11 апрелде дагы 2 участок, ошондо 8 участок чыкты, жокко чыкты. Эми салыштырмалуу түрдө мурдагы шайлоого караганда бул жолкусунда азыраак мыйзам бузуу фактылары катталды деген ойду айткыңыз келип жатат. Жогорку кеңеште караганда, мына азыркы биздин шаардык кеңешке караганда эми ачык баягы акча таратып бир жерден административдик ресурс колдонуу боюнча аз болду факторчу. Бирок эми ар бир шайлоочунун артынан жүрө албайбыз да. Ар бир талапкердин артынан жүрө албайбыз да. 25 саясий партияны каттадык, 1820 талапкер болду. Кимиси эмне кылып атканын биз билбейбиз да. Биз эмес, саясий партия өзү билбейт анын баарын. Чоң рахмат. Автандил мырза, негизи эле ушул көпчүлүк ушул мамлекеттик органдагы кызматкерлердин ролун ушул жарандык активисттер аткарып келишет, же болбосо коомдук уюмдар. Сиз ушул мыйзам бузуу фактылары боюнча эмнелерди айткыңыз келет? Жогоруда БШКнын сайтына кирип көрсөм, талапкер шайлоо көп кижи деп, ошо партиялардын чыгымдан карап көрдүм. Чыгымдан карасам, көбүнчө партиялар РКМга кетирип атыптыр. Информационный агентство, баннер, шейт дегендерге. Баягы агитатордун айлыктары дегенге мындай статья жок да. Бизге мага келген маалымат боюнча ар бир уюктерден булар 10дон 20га чейин агитатор алган. Ошо айлыгын 10-15 миң сом кылып берет. Ар бирине 10-15ден 20дан добуш таап келген деп. Анан кийин дагы көбүрөөк алып келсеңер дагы премия берет деп. Ошол жагынан эми туура түшүнөм, БШКнын эч кандай андай каражаттары жок, мындай орусча наборный жок. Бул жерде биздин атайын кызматтар ошолордун артынан түшүп эми, ооба болуптур. 2000 кандидаттар бар. Жок дегенде бир орусча выборочно бир 50 кандидат артынан түшүп, алар телефон угуп, акча берген жеринен, агитаторлорго акча берген жеринен, алган жеринен прослушка кылып, камералар коюп, материал даярдап, сотко чейин алып келип, ошолорду шайлоого чейинби же шайлоодон кийинби сотко берип, ошо партияларды шайлоодон чететиш керек эле. Бирок андай болбой атат. Азыр ошо бизге ошо эски сөз менен факт берилди деп, биз барбасак, болсо ушундай эле шайлоо өтө берет, факт суроо берип. Ошол анан бул жерде ошол баягы айткандай эле, ушу мамлекеттик кызыкчылык мамлекет кылбады. Мамлекет каалаганда атайын кызматтарды МВДне салып, далилдер топтоп, сотко жеткирип кылат эле. Асы деле бирок баягы акча тараткан жерден баягы бир НДПК партиясынан ошол жерден бирөөлөр көрүп калып, ошо атайын кызматтарды ошолор кылат. Милиция чакырып, кел ошол кармады. Бул ким билет эми, беркин адамдар жарандар чакырбаганда бул билмей калышы мүмкүн эле. Эми ошол фактты кылып, ошону видеону сотко жеткирип, мен ойлойм, ошо экинчи мындай кайталанбаш үчүн, келечекте шайлоо жакшы өтүш үчүн, баягы экинчи мындай болбош үчүн ошо партияны, НДПК партияны чететиш керек шайлоодон. Чоң рахмат. Темур мырза, айтсаңыз, ошо таза шайлоо ассоциациясынын юристи катары ошол айрым азыр мына БШКнын алдына чыккан айрым саясий партиялар бул шайлоону жокко чыгарууну талап кылып жатат да. Бул негизи эле ушул мынакей октябрь айында дагы ошол окуя дагы ошо таза эмес шайлоонун айынан келип чыккан бир мыйзам бузууларга алып келдигенден ошондон улам ушул революция чыгып кетти деп жатышат да. Бул эмнеден кабар берет? Негизи ушул алардын үнүн угуш керекпи? Сиз ошол активист жарандык юрист катары айтсаңыз оюңузду. Эми мындай да, коллегаларым айтып кеткендей, мисалы добуштор сатып алуу жана сатуу кылмыш жаза кодексинин беренделери боюнча тергөө иштерин, териштирүүнү биринчиден милиция органдары өткөрүш керек. Алардын үстүнөн прокуратура органдары көзөмөл жүргүзүш керек. Анан сиз айткан жанагы 4 октябрдан кийин болгон кызуучулар ошол укук коргоо органдарынын тиешелүү чара көрбөгөндүгүнөн келип чыкты. Анан ошол эл нааразы болуп, бирок биз баарыбыз эле көрүп аттык, маалымат көп түшүп атты. Бизге деле сигнал түшүп атты, бирок биздин мыйзам боюнча коомдук байкоочулар катары биздин дагы эле ыйгарым укуктарыбыз жок. Бирөөлөрдүн барып, мисалы машинаны басага алып же бирөөнүн колунан кармап коюп же сумкасын жоло коюп, биз өзүбүз бейбаш болуп калабыз да ошол мезгилдечи. Жок, ошол фактыларды тартып алып туруп, ошо тиешелүү органдарга алып барып берсеңиздер болот да, туурабы? Болот. Эгер ошол, бирок айтып атпаймынбы, бул биринчиден ошол укук коргоо органдарынын жумушу.
Анан сиз жанагы нааразычылык боюнча могул мисалы октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу бул даже юридикалык эмес, бул саясий чечим болду да. Саясий. Анткени биз карап көрсөк, даже ошол бир аз негиздери, мисалы жокко чыгарууга негиздери туура эмес келип калды да, Борбор шайлоо комиссиясынын. Бирок саясий чечим болду. Баары көрүп алды, эл нааразы болду. Укук органдар чара көргөн жок. Эми могул кечээки болгон шайлоо боюнча айтсак, нааразы болгон партиялардын ошол требованиялары боюнча, жокко чыгаруу боюнча айта кетет элек, биринчиден алар бир аз мындай техникалык жактан шайлоо ушу добуш берүү процессин жакшы түшүнбөйт окшойт, мисалы да. Эгер чындап эле алардын байкоочулары, биз байкоочулар салыштырмалуу, алар байкоочулары мисалы добуш берүү күнүндө болгон жанагы итог чыгарат эмеспи? Ошол күнү протоколдорун алат. Биринчиден, точнее, биринчи автоматтык эсептөө урналардын маалыматы түшөт. Андан кийин аны кол менен санайт. То есть двойной проверка болот да. Эгер ошондой болсо, ошондо негиз болмок да. Бирок андай негиз бүгүнкү жок. Анан ойлойм, бир аз негизсиз талаптар коюлуп атат да шайлоо могу саясий партиялардын атынанчы. Чоң рахмат, бизге берген убакта соңуна жетип калды деп мага билдирүү узатып жатат. Азыр биз коштошконго туура келип жатат, бирок бүгүнкү күндө мынакей ошо таза кеткен шайлоонун оюндары жана наразылыктар жөнүндө кеп сөз кылдык. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.